Кутмандуу күнүңөр менен, кымбаттуу окуучулар. 11-класстын кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабакка көңүл бургула. Экрандагы сөздөрдү окуп, сабактын темасын аныктайбыз. Кыргыз эл макалы. Адам адамга дос, жолдош жана бир тууган. Макал эмне жөнүндө болду? Бирдиктүү эл кебелбеген аскадай күчтүү, дейт кыргыз макалы. Бул макалдын маанисин кандай түшүнөсүңөр? Маданият бул адамзаттын өзү тууралуу эс тутуму, деген Алексей Тегин. Сөздүн маанисине көңүл бурабыз. Цивилизация бул дүйнөнүн үстүнөн бийлик. Ал эми маданият болсо, бул дүйнөгө болгон сүйүү, деген экен психолог Антоний Кемпинский. Сабагыбыз эмне тууралуу болот деп ойлоп турасыңар балдар? Азыр кыска видео көрүп, сабактын темасын чогуу аныктап алалы. Сабактын темасын аныктай алдыңарбы? Бүгүнкү сабактын темасы көп улуттуулук, көп маданияттуулук деп аталат. Грамматикалык материалыбыз сөйлөм мүчөлөрү. Бүгүн сабакта биз күнүмдүк жашоодо улуттардын маданиятын кантип, эмнелер аркылуу көрө алса болот? Адамдар башка улуттун маданиятын түшүнбөсө, өлкөдө улуттар арасындагы ынтымак кандай болот деген конкреттүү суроолорго жооп издейбиз. Ал үчүн Кыргызстанда жашаган көп улуттуу элдин көп маданияттуулугу жөнүндө баарлашабыз. Көп маданияттуулук маанилүү сапат экени тууралуу ой жүгүртөсүңөр. Өзүңөргө жооп берип көргүлөчү. Келгиле, ар бирибиз өзүбүз менен өзүбүз баарлашып баштайлы. Мен киммин? Аты жөнүм ким? Улутум ким? Кайсы тилде же тилдерде сүйлөйм? Менин диним кайсы? Досторумдун арасында мен кандай адаммын? Ал эми үй бүлөдө мен кандаймын? Эмнелерди жактырам? Эмнелерди баалайм? Ушул суроолорго жооп берип көрдүк. Биз баарыбыз ар түрдүүбүз дегенди кандай түшүнөсүңөр? Ар бириңердин жообуңар ар башка жооп болду. Ар бирибиз ар башка адамбыз. Балдар, сүрөттөрдө эмнелер тартылган? Сүрөттөрдү өлкөлөрдүн аттары менен дал келтирип көргүлө. Бул сүрөттөрдөгү нерселердин кайсылары силердин жашооңорго тиешелүү? Ар кайсы маданияттардын буюмдары менен көрүнүштөрү биздин турмушубузга аралашуусу эмне үчүн керек? Көп маданияттуулук деген эмне? Ойлонолу. Биринчи сүрөттө силер пиццанын сүрөтүн көрүп турасыңар. Пицца Италиянын тамагы. Суши Япониянын тамагы. Үчүнчү сүрөттө
Кыргызстандын кооз тоолорун көрүп турабыз. Бул тоолор Кыргызстанга тиешелүү. Андан ары карайбыз. Футбол Англияныкы. Андан ары 5-чи сүрөттү карайбыз. Бул сүрөттөгү силерге жакшы тааныш буюм желпигич же веер Кытайга таандык. Ал эми Кока-кола суусундугу Американыкы. Ар кайсы өлкөлөргө тиешелүү экенине карабай, биз булардын баарын өз жашообузга тиешелүү деп эсептейбиз. Анда эмесе көп маданияттуулук жөнүндө ойлонуп баштадык. Маданий көп түрдүүлүк бул биз жашаган коомдо, өлкөдө көптөгөн ар түрдүү маданияттардын бар болуусу. Маданий көп түрдүүлүк бул коомдо бөлөк маданияттардын өзгөчөлүктөрүнө сый мамиле кылуу. Демек, бүгүнкү сабагыбызда кеп кыла турган көп маданияттуулук бул мамлекетте түрдүү улуттардын жана түрдүү маданияттардын өкүлдөрүнүн биргелешип тынчтыкта жашоосу. Силер жашаган аймакта кайсы улуттар жашайт? Кайсы маданияттын өкүлдөрү бар? Сабагыбыздын максатында белгиленгендей, биз сүйлөм мүчөлөрүнө көңүл буруп, сүйлөмдөрдү туура түзүүгө машыгабыз. Мурунку сабакта бул жөнүндө сөздү баштаганбыз. Силер жакшы билесиңер, сүйлөмдүн баш мүчөлөрү бул сүйлөмдүн грамматикалык негизи жана баяндооч. Ал эми сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү баш мүчөлөрү менен байланышып, баш мүчөлөрдүн ар кандай белгисин көрсөтүп, аныктап, тактап, толуктап, бышыктап турат. Демек, сүйлөм мүчөлөрү бүгүнкү сабакта көңүлдүн чордонунда болсун. Сүйлөмдөрдү туура түзүүдө биз бүгүнкү схемага таянып иш кылабыз. Ойлонгула. Силер кайсы маданияттын өкүлүсүңөр? Силердин маданиятыңар эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Адамдардын сүйлөшүү маданияты, жүрүм-турум маданияты, коомдо өзүн алып жүрүү маданияты кандай болуш керек деп ойлойсуңар? Балдар, өз улутуңар жана өз маданиятыңар жөнүндө суроолорго жооп бере алдыңарбы? Бүгүнкү сабактын максатында көрсөтүлгөндөй, бүгүн биз бул теманын тегерегинде ой жүгүртүүгө үйрөнөбүз. Ой жүгүртүүнү улантуу үчүн сүрөттөргө көңүл бурабыз. Бул сүрөттө күн сайын жумушка велосипед менен барган адамдардын сүрөтүн көрүп турабыз. Бул Европага, айрыкча анын арасында Германия, Австрия сыяктуу мамлекеттерге тиешелүү көрүнүш. Экинчи сүрөттө эмнени байкадыңар? Сылык болуу, адептүүлүк. Кандай маданият? Үчүнчү сүрөттү карагыла. Улуу адамдарга бардык жерде орун берүү. Улутуна карабай, жашына карабай, бардык элде, бардык улуттарда бул маданият кеңири таралган. Ушулар жөнүндө азыр чакан текст окуйлу. Велосипед менен жумушка баруу, жумуштан келүү, шаар ичинде бир жерден экинчи жерге велосипед менен баруу Европа өлкөлөрүндө, анын ичинде Германияда маданияттын бир бөлүгү болуп калды.
сылыктык, джентльмендик, айымдарга адептүү мамиле жасоо англичандардын улуттук маданиятынын ажырагыс бөлүгү. Буларды биз улуттун өзүнө тиешелүү маданий өзгөчөлүгү катары белгилей алабыз. Ал эми улуу адамдарга коомдук унаада орун берүү дүйнөдөгү бардык элдердеги маданият. Бирок улууларды урматтоо, алардын сөзүн эки кылбай угуу жакшы маданий көрүнүш катары Европага караганда Азия өлкөлөрүндө көбүрөөк жайылган десек болот. Көп маданияттуулук жөнүндө ойду улап, азыр чакан видео көрөлү. Силер видеону көрүп жатып, төмөнкү суроолорго жооп издегиле. Бул видео эмне жөнүндө? Кыргызстанда жашаган улуттардын ынтымагы тууралуу бул видеодо эмнелер айтылды? Видеодогу адамдар Кыргызстанда кандай жашашат деген суроолорго жооп издеп, көңүл буруп көргүлө. Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Анда 120дан ашык улуттун өкүлдөрү жашайт деп айтылып келет. Алардын арасында 10 миңдей немис улутундагы жарандар бар. 19-кылымдан бери карай Кыргызстанды байырлаган немистер учурда илим, айыл чарба тармагына жана маданияттын өнүгүшүнө зор салым кошуп, мамлекеттик деңгээлдеги кызматтарды аркалап келишет. Кыргызстанда жашаган немис улутунун айрым өкүлдөрү менен кабарчыбыз Айжан Омолдошова баарлашып келди. Жаш кезимде мүмкүн ойлогондурмун, кайра Германияга кетсемби деп. Бирок азыр кетким келбейт. Кыргызстан бул менин өлкөм, менин жашоом. Жашоо жакшы, баары жайында. 60 жылдан бери бирге түтүн булатып келаткан Өтөгөн ата менен Ийда апа кайда барса да чогуу. Кыргыздын салтын гана эмес, баардык үрп-адатын мыкты өздөштүргөн немис кызы абышкасына кандай тамак жагаарын да жакшы билет. Колбаса алып келдим. Редиска, салат жейин деп аткадым беле. Кайран байбичем, ой байбичем. Аскерден келгенден кийин тери иштетүүчү фабрикада иштеп жүргөн жаш жигитке көз салган кыздар көп болчу. Бирок өзүнүн сулуулугу, эмгекчилдиги менен 19 жаштагы Ийда кыргыз жигитинин жүрөгүн дароо багындырган. Кечинде жамгырды үйүнө жеткизип койдум. Анан сүйлөшүп, чаяктан келген айтты анапырносу менен. Анан эртесин ишке чыктык. Анан баягы саламдашып, кичине жакындашып, кыргызча айтканда Алланын буйругу да. Үйгө жеткирип, биртике туруп сүйлөшүп, анан айттым, "Жүр чай ичем үйгө." Папам бар үйдө, мамам бар. Жок, уятмагы, мен кирбейм деп. Жакшы көрүп калдым. Футбол боюнча Европа чемпионатын калтырбай көрүп келе жаткан Бактыгүл Медербекова эркектерден кем калышпай Германияны алга сүрөп турду. Мунун себебин футбол күйөрманы өзү билим алган мектебинин директору немис улутундагы жаран болгондугу менен байланыштырат. Мен мектепте окуп жүргөндө директорум Мунгев Владимир Филиппович Германияда жашайт, мен ошон үчүн Германияга болеть этем деп баянкы оюндардын баарын көрүп аттым. И мындан деле ары деле Германияга болеть этет. Мен мыкты оюнчулар ошо Озил жана Швайнштайгерлерге, Нойерлерге мен чыныгы баа берем. Алар өзүнүн баягы чыныгы талант экенин көргөзүп келишкен буга чейин. Союз кулаганга чейин Кыргызстанда 100 миңден ашуун немис улутундагы адамдар жашаса, учурда алардын саны 10 миңден аран ашат. Кыргызстандын аймагына Орусиянын европалык бөлүгүнөн келишкен немис дыйкандарынын чоң тобунун отурукташуусу 1882 жылы башталган. Ошондон тарта көп улуттуу Кыргызстанда алар ынтымакта, тынчтыкта өмүр сүрүп келишет. Балдар, видеону көрдүңөрбү? Эмне жөнүндө экен? Кыргызстанда жашаган улуттардын ынтымагы тууралуу бул видеодо эмнелер айтылды? Видеодогу Кыргызстандын карапайым жарандары кандай жашашат? Алар үчүн эмнелер баалуу? Башка улуттун өкүлдөрү Кыргызстандан башка өлкөгө кетүүнү каалай бекен? Же Кыргызстан алар үчүн мекениби? Ушул нерселерди видеодон көрө алдыңар деп ойлойм. Анда силер үчүн кайсы улуттардын маданиятын үйрөнүү маанилүү, эмне үчүн деген суроого жооп бергиле. Суроолорго жооп берүү үчүн төмөнкү таянычтарды сунуштайм. Кыргызстанда жашаган улуттардын саны 100
же андан көп деп айтылат. Бул жөнүндө ар кайсы булактардан таап окусак болот. Биздин өлкөбүздө жашаган улуттардын маданиятында кандайдыр бир жалпылыктар же окшоштуктар бар. Келгиле ошолорго көңүл буралы. Меймандостук Кыргызстандагы жашаган бардык улуттарга жалпы тиешелүү сапат. Силер буга макулсуңарбы? Макулсуңар деп ойлойм. Улууларды урматтоо, улуу адамдардын сөзүн угуу биздин Кыргызстанда жашаган бардык улуттардын маданиятына тиешелүү. Кошуна болуп жашаган ар улуттун өкүлдөрү ынтымакта жашашат. Керек учурда ашар аркылуу бири-бирине жардам беришет. Мисалы үчүн, үй куруу, түшүм жыйноо жана башка эмгектин ар кандай түрлөрүндө. Атүгүл пандемия учурунда Кыргызстанда ар кайсы улуттун элдери бири-бирине жардам берип, волонтердук кызмат аткарышты. Бул да болсо биздин улуттардын маданиятындагы жалпы сапат катары белгилүү болду. Силер дагы кайсы жалпылыктарды айтат элеңер? Көп улуттуу өлкөбүздүн түрдүү маданияты силердин жашооңорго кандай таасир тийгизет? Айтып бергиле. Айтып берүү үчүн төмөнкү планды колдонгула. Эс алуу учурунда кандай таасир тийгизет? Үй бүлөдөгү баарлашуу убагында силер бул жөнүндө эмнелерди айтып баарлашасыңар? Китептерди окуганда кайсы китептерди окуйсуңар? Эмне жөнүндө окуйсуңар? Кинотасмаларды көргөндө башка маданияттардын силерге таасирин байкайсыңарбы? Теле берүүлөрдү тандаганда кайсы тилдеги теле берүүлөрдү көбүрөөк көрөсүңөр? Мына ушул планды пайдаланып, оозеки сүйлөп көргүлө. Балдар, слайдтагы эстеликтин сүрөтүн карагыла. Бул эстелик эмне тууралуу баяндайт деп ойлойсуңар? Бул эстелик жөнүндө окуйлу. Көп маданияттуулукка монумент. Франческо Перилли деген скульптордун көп маданияттуулукка монумент скульптурасы Канаданын Торонто шаарында, Түштүк Африка Республикасынын Буффало шаарында, Кытайдын Чангчун шаарында, Босния жана Герцеговина мамлекетинин Сараево шаарында, Австралиянын Сидней шаарында да орнотулган. Бир эле монументтин 5 шаарда орнотулганы адамдар көп маданияттуулукка маани бергенинен кабар берет. Эстеликти сүрөттөп бергиле. Дүйнөнүн 5 шаарында орнотулган эстеликти кантип сүрөттөсө болот? Эстеликтеги адам жер шарынын ортосунда тургандыгын эмнеден байкаса болот? Эстеликтеги адам эмне үчүн канаттуулар менен курчалган? Ал канаттуулардын саны канча? Балдар, адаттагыдай эле сабактын аягында өз алдынча аткарууга тапшырма берилет. Тапшырмага көңүл бургула.
башка маданий чөйрөдөгү адамдар менен баарлашууда эмнелерди эске алуу керек? Бул жөнүндө досуңарга кеңеш бергиле. Досуңарга берген кеңешти дептериңерге жазып, WhatsApp группадан бири-бириңерге жөнөтүп, текшергиле. Бири-бириңердикин текшерип толуктагандан кийин кеңештерди толуктап, түздөп, оңдоп жазып, мугалимиңерге жөнөткүлө. Мугалимдин берген кеп кеңештерин угуп, оңдогула. Бүгүнкү сабактын материалдарын колдонгула. Бүгүн биз силер менен ар улуттун өкүлдөрү жалпы маданий сапаттарга ээ экендиги тууралуу, алардын ынтымакта жашоосуна алардын маданиятынын окшоштуктары жардам бере тургандыгын жана бири-биринен айырмаланган адамдар бир коомдо өз ара биргеликте, тынчтыкта жашай билүүсү өтө маанилүү экендигин кеп кылдык. Бул сабактан өзүңөргө тиешелүү жыйынтыктарды аласыңар деп ойлойм. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.